Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн география сабагынан силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Жана бүгүн биздин өтө турган темабыз атмосфералык жаан-чачын. Сабактын максаты атмосфералык жаан-чачындын түрлөрү жана пайда болуу себептери жөнүндө маалымат аласыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын планына көңүл бөлгүлө. Кана балдар, табышмакты тапкылачы. Элексиз элеп, даяр ун берет. Жебейбиз аны, бирок турмушта керек. Ар жылда келет. Көктөн түшкөн көк буурчак көз ачырбай сабалап, жемиш бакты кыйратты, денелерди жаралап. Ойлонобуз, азаматсыңар. Бул биринчи табышмагыбыз кар. Экинчи табышмагыбыздын жолу мөндүр. Атмосфералык жаан-чачын суу түрүндө жана катуу түрүндө булуттан жаайт. Жер бетине түшкөн нымды атмосфералык жаан-чачын дейбиз. Жаан-чачындын түрлөрү: катуу түрү жана суу түрүндө кар, бубак, жылгаяк, мөндүр, суу түрүндө жаан, шүдүрүм. Жаан-чачындын түрлөрү: булуттан жаай турган түрлөрү жана абанын муздаганынан пайда болгон түрлөрү. Жаан булуттан жаай турган түрлөрү: кар, мөндүр. Ал эми абанын катуу муздаганынан пайда болгон түрлөрү: бубак, шүдүрүм, жылгаяк, кыро. Жаан-чачынды өлчөгөн бул плювиометр. Мынакей. Бул мынакей ушул жерге жаан-чачынды түшкөн нымдуулуктун баардыгын алып келип, аны өлчөп эмне кылат экенбиз? Жаан-чачында өлчөп турат экенбиз. Бул жерден бийик көтөрүлгөн жерде турат жана ага түшкөн нымдын баардыгын алып өлчөп турат. Жаан-чачындын санын өлчөй турган прибор 1639 жылы Европада ойлоп табылган. Эми жаан-чачындын өлчөмүн ченебе. Бир сутка ичинде жааган жаан-чачынды өлчөп, суткалык жаан-чачындын суммасын чыгарабыз. Ал эми ар бир күндөгү жаан-чачындын суммасын кошуп, айдын жаан-чачынынын суммасын чыгарат экенбиз. Мисалы кандай кылып? Ар күнү түшкөн нымды өлчөп, аны бир айдыкын чыгарсак болот экен. Ал эми 12 айдын жаан-чачынын суммасын жылдык жаан-чачынды аныктасак болот экен. Жаан-чачынды миллиметр менен өлчөйбүз. Жер бетиндеги кургак жана нымдуу аймактар. Картага көңүл бөлүп карасаңар, экватордук алкакта жаан-чачын көп жааган аймактар белгиленген. Жана тропиктерде эң кургак жерлер белгиленген. Мынакей бардыгыбыз карайбыз. Мынакей бул кургак, жаан-чачын аз жааган жерлер. Бул аба басымынын алкактары. Жогорку басым түзүлгөн 4 алкак бар жана төмөнкү басым түзүлгөн 3 алкак бар. Жаан-чачындын санынын диаграммасы. Бул жерде 12 айдагы жааган жаан-чачындын диаграммасы көрсөтүлгөн. Жана ал 3 шаардыгы берилген. Мынакей. Дүйнөдөгү эң кургак шаар бул Аден шаары. Аден шаары Сауд Аравия жарым аралында жайгашкан. Жылдык жаан-чачындын өлчөмү январь, февраль, март, апрель, мынакей 12 айга берилген. Бул жылдык орточо жаан-чачындын өлчөмү 58 мм экен. Эң кургак шаар деп эсептелинет. Ал эми Абердин шаары деңизге жакын жайгашкандыктан бул жерде жылдын январь, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь алынып тур. Бул жердеги жана 12 айдыкы булар берилген. Бул жерде бир жылдык жаан-чачындын өлчөмү 749 мм экен. Ал эми Владивосток шаарында жаан-чачындын жааган көп мезгили бул жай айлары жана күз айлары болуп эсептелинет экен. Владивостокко бул муссон шамалдарынын таасири өтө чоң экен. Кышкысын жаан-чачын азаят экен, себеби муссон шамалынын багытын өзгөртөт.
Көрдүкпү? Бул жаан чачындын санынын диаграммасы экен. Ал эми жаан чачындын саны эмнеге жараша болот? Абанын басымына жараша болот. Океанга же деңизге карата алган абалына жана шамалдын багытына. Атмосфералык жаан чачын бул океандын бетиндеги бууланган абанын жогору белгилүү бир бийиктикке көтөрүлүп, төмөнкү температурада тамчыга айланып, тамчыларды пайда кылат жана ал биз буга чейин өткөнбүз жаратылыштагы суунун айланышы деп. Жана ал шамалдын багыттары кургактыкка алып келет дагы. Кургактыкка алар жаан чачын түрүндө, кар түрүндө, абадагынын бубак түрүндө болушу мүмкүн. Ошентип жер бетине жайт. Кызыктуу фактылар. Эң катуу жаан Гваделупа аралында, Вест Индияда 1970-жылы 1 минутада 38,1 мм жаан чачын жааган. Жана 1 сутка ичинде көп жааган жаан чачын бул Инд океанда Реюнион аралында 1870 мм жаан чачын жааган. Кыргызстан океандан алыс жайгашкандыктан жаан чачындын өлчөмү жалпысынан аз. Жана Кыргызстандагы эң аз жаан чачын жааган Ысык көлдүн батышы. Балыкчыга жыл бою болгон 110 мм жаан чачын түшөт экен. Кар түрүндө жааган. 1 сантиметр келген кар катмары эриген кезде 1 гектар жерге 35 000 литр сууга барабар болот экен. Ал эми жамгыр түрүндө акырын жааган 2 мм өлчөмдөгү жамгыр 1 гектар талаага 900 чака суу менен сугарганга барабар болот экен. Көрдүңөрбү? Жаан чачындын кургактык дагы тиричилик үчүн өтө мааниси чоң. Жана балдар, өзгөчө жамгыр жайт экен Европада. Кислоталуу жамгыр. Европанын батышында кислоталуу жамгыр. Ал эмне себептен жайт? Өнөр жайдан чыккан түтүндөр, анын курамында химиялык бирикмелер ным менен реакцияга кирип, Батыш Европада кадимки ашкана уксусунун процентине барабар 9% уксустун процентине барабар кислоталуу жамгыр жайт экен. Бул экологиялык өтө коркунучтуу. Жана ал бир гана жаап бүтпөстөн токойлордун, жаныбарлардын өлүмүнө алып келет. Жаан чачындын ашыкча жаашынан кырсыктар пайда болот экен. Мисалы, жамгыр ашыкча жааганда суулардын деңгээли көтөрүлүп, суу каптоо болот. Жана Индияда салмагы 7-10 килограммга жеткен мөндүр жааган. Силерге тапшырма балдар. Жылуу, муздак, жылдыздуу, кислоталуу, сокур, тез-тез, көпкө созулган куйма бул эмне болушу мүмкүн? Азаматсыңар, жаан, бар пайган коз, тармал, пахтадан жасалгандай, куштун жүнү сымал, катмардуу, жаандуу, чагылгандуу бул ойлонобуз. Азаматсыңар, бул булут. Алтындай, шекердей, чоң, майда, деңиздей, дарыядай бул эмне болушу мүмкүн балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар, бул кум. Жылдыздуу, көңүлдүү, муздак, жылуу, күчтүү, алсыз, желпилдеген. Айтып көргүлөчү өзүңөр. Буларга жооп жазабыз өзүбүз. Жылуу, достук мамиледе кысылбаган, оор, дени сак, таза, булганган, жер үстүндөгү күнөстүү. Не болушу мүмкүн? Аба, тирүү, өлгөн, от жалындуу, катуу, жумшак, ылайланган, тунук, тузсуз, туздуу. Бул суу. Азаматсыңар, бул биздин берилген тапшырмалардын жообу. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырмалабыз. Кар калың болсо эгин жакшы болот деген макалды чечмелеп келесиңер. Жана 37-параграфты окуп,
Keyingi sabaqda жолугушканча саламатта калгыла.